Биринчиден туугандар, бардык мактоолор бир гана Алла Таалага болсун. Анткени ал Алла ахадун вахидун самад. Алла Таала жалгыз, вахид, эч бирөө болбогондой башкача эмес, бирөө, ошону самад эч нерсе муктаж эмес. Лам ялид ва лам юлад. Ал эч бир ата дагы, эне дагы эмес. Демек, Алла Таала жисимга ээ эмес болгон, адамзатты бактылуу жана бактысыз кыла турган, райым кыла турган, каарына ала турган, күнөөлөрдү кечире турган, жакшылыкка жеткизе турган экен бир гана Аллах экен. Демек, ошол эле Аллах бир гана жеген, эч бир шериги жок болгон, мына ошого мактоо болсун. Анткени ал мактоого ылайыктуу зат. Кийин пайгамбар Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям бүткүл пайгамбарлардын имамы болгон, бүткүл адамзат жана жиндер үчүн жиберилген пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга салам жана салаваттар болсун иншалла. Эми Алла мактоо айтып, андан салам салават айткандан кийин туугандар, ушу билишибиз керек. Бул дүйнөдө биз жалгыз эле эмеспиз. Же болсо сиз менен биз ушул эле жерде адам эле экен деп ойлобоңуздар. Бул дүйнөдө субханекен жанагы Алхамдулиллахи Роббил Аламин дегенде аалымдар бүткүл ааламдардын Роббиси не мактоо болсун деп айтат. Бүткүл ааламдар дегенде кээ бир аалымдар чечмелеп бул жерде дүйнө өзүндө көзгө көрүнгөн ааламда жана көрүнбөгөн ааламда жана биздин акылы жеткен ааламда акылы жетпеген aalам деп бөлүшөт. Ошонун ичинде курт кумурскалы ааламы деп талым бөлгөндөр бар, жан жаныбарлардын ааламы деп бөлгөн бар. Андан кийин сөз экен, ушундай ааламдар бөлүп отурушунан кийин ошондо жиндердин да ааламы бар деп айтат. Эмне үчүн десе Алла Таала халактан жинна вал инса илля ли'абудун. Биз жинди жана инсанды некен жараттык дейт. Демек, Алла Таала сиздердин бизге окшогон акылы бар, напсиси бар, бирок денеси жок, дагы бир аалам, же болсо жиндердин, шайтандардын ааламы бар экендигин кабар берет экен. Алла Таала эмнекен биз инсанды тинден жараттык дейт, же болсо топурактан жараттык. Алем кимдек тозо эмен жиндерди болсо миннар, миннар, ушундай оттун бир жалынан жараттык деп айтат. Демек, Алла Таала жараткан экен. Булар бар экен. Биздин көзүбүздө биз ойлошубуз. Бул көбүнчөсү акылга сыйбаган нерсе деп сезилиши мүмкүн. Бирок иман келтирген адам үчүн бул алардын бардыгы жана алардын параллельный эле бизден мурун эле биздин жаныбызда жашап аткандыгын, алардын аялдары бар экендигин, алардын балдары бар экендигин, алардын үйлөрү бар экен кадимгидей эле, алардын жей турган тамактары бар экендигин, алардын ичкен суулары бар экендигин, алардын да керек болсо кухонный приборлор бар экенден бери ишенишибиз керек. Субханаллах. Аллаху акбар. Хадистер абдан көп бул жөнүндө. Ал эми ошо Куранда аяттар да көп бул жөнүндө. Эмнекен биз көбүнчөсү ушул нерсеге көңүл бурушубуз керек да. Адамдар эгерде айта турган болсо, ооба адам бар, бирок жиндер бар экен ишенбейм десе, коркунучтуу бир акыбалга, имандан чыгып кетиш коркунучу болуп калышы мүмкүн. Имандан чыгуу деген ал мусулман болбой калды деген сөз болуп кетет да, туурабы? Демек, кимде айта турган болсо, Кудай бар, бирок шайтанга ишенбейм дей турган болсо, эмнекен ал да имандан чыгып коркунуч бар экен. Эмне үчүн Алла Тааланын түзмө-түз анын бар экендигин далилдеп айтат экен. Мен акыйдага киришпейбиз. Билесиздер, мен фикыхка, акыйдага такыр киришпейм. Көбүнчө сулук, адеп, ахлак жөнүндө сүйлөйбүз. Бүгүн болсо кийин анча-мынча болсо, деген жиндер аламы туурасында, машалла. Эми бул китепте ушундай бир көп нерсени түшүндүрүп айткан. Бирок ошонун биринчинде жин деген эмне дегенде Ибн Абдул Бар деген чоң бир рахималла таала тилчилерде жиндин бир нече аты бар деп айткан экен. Демек, жиндин бир тилде өзүнчө бир бөлүгү бар экен. Эгерде жөн эле жинди максат кыла турган болсо, жинни деп айтышкан. Эгерде адамдар менен жашаган көрүнгөндөрдү жинди максат кыла турган болсо, анда амир деп айтышкан. Эми жаш балдарга көрүнгөндөр болсо, арвах жин деп айтышат экен. Эгер жаман болуп азга турган болсо, аны шайтан деп айтышат. Эгер мындан да жаман болсо, марид деп айтышат. Андан да өтүп ашынган болсо, анда ифрит деп коюшат деп, субханалла, жин шайтандардын аттарын бөлүп атат экен. Бир нече атын айтып атат экен. Демек, биздин жашообузда көп нерсе болду. Мисалы, көбүнчөсү менен жеңил эле жөнөкөй айта турган болсок, бир кичинекей бала эле үйдө эле чыркырап эле ыйлап атат экен өзүнчө эле. Кыйкырып, түнүндө чочуп койгон эле кыйкырып ыйлап атат экен. Демек, эмнекен бул уже белгилүү болду. Биз дайыма айтып атабыз, буга жиндер кол салып баштаптыр, көзүнө көрүнүп баштаптыр дегенде, эмнекен жаш балдарга көрүнгөн арвах деген жин бар экен. Жоксо эмнекен алар көрүнүп
Көп вакыттарда буларды мүрзөлөрдө жашайт деген айткандар бар. Эмне үчүн дегенде көп вакытта жанагындай бир мүрзөлөргө барып алышып, жанагындай бир чүпүрөк жабып, дагы бир нерсе ошол жерге кой союп, эмне үчүн шариятыбызда ошол мүрзөнүн үстүнө тамак жеш макрух. Макрух дегени жакшы эмес дейт адамдар. Кээ бир адамдар харам дешкен. Эмне үчүн дегенде ошол адамдар мүрзөгө барып алып, ошол жерде тамак ичип, ошол жерде мал союп, жанакылардын үстүнө бирден мүрзөнүн үстүнө бир нерсе кылып, анын мүрзөсүн, топурагын бошотушуп, ушундай кылып жүрүшү некен макрух же болсо дин шариятыбызда өтө бир жакшы, жагымсыз көрүнүш болуп эсептелет. Эмне үчүн десе, ошол жерлерден жанакындай бир дөңсөлөрдөн, мүрзөлөрдөн ар кандай арбак жиндерди көрүп алышып, мынакей ата бабабыз келди, чоң атаң келатат, чоң апаң келатат, таятан келатат, дагы ушу бир баатыр келатат, дагы бирөө келатат деп, эмнеге ошону адашып кеткен аябай көп тугандар. Бул нерсе бар экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жиндердин 3 түрү бар. Bir türü asmanda uçat, bir türü жыландар менен иттердин келбетинде болот, жана bir türü отурукташып кайра көчүп тургандар болот деп некен айтып аткан. Hakimde, Mustadraq Hakimde 3702 hadis eкен бул. Демек, жиндер 3 түрлүгө бөлөт деп пайгамбар айтып аткан. Бирөөлөр уча турган, бирөөлөр айванаттын кейпинде отурган, бирөө болсо отурукташып кайра көчүп тура турган. Же болсо мисалы алса, бул жерде калмагаш болсо, калмагаш отурукташат дагы, анан кийин бир нече убакыт болгондон кийин кайра деген тарсоо көчүшү мүмкүн экен. Бир жылдары мисалы мисал ретинде айтып атам, тажрыйба ретинде эмес, мисалы өйдөн кайылда биринчи эмелер көбөйүп баштады. Арак ичкендер аябай көбөйүп баштады мисалы. Анан кийин ошентип отуруп эле ичкендер көбөйүп баштады. Анан муунуп өлгөндөр көбөйүп баштады. Ушундай отот, анан кийин акырында ушинтип отуруп, анан кийин бияка чейин жетти. Анан биякта бир толкун болуп жүрдү, анан тияка кетти. Демек, ошол жерлерде мисалы биз ошол мезгилде айтат, аузубилляхи минаш шайтанир ражим, эмнеге жин шайтандар ошол мезгилде кол салган. Демек, ошол мезгилде кол салганы бар экен тугандар. Бул жерде айтып аткан, жиндер жин ааламын жалганга чыгарып болбойт. Аз гана адамдар жиндер жок деп жеңишкен эмес. Кээ бир мушриктер жиндер жылдыздардын жандары деп айтышкан. Кээ бир философтор болсо периштелер инсандардагы жакшылык каалоолор, ал эми жиндер инсандагы жаман арам каалоолор деп айтышкан. Эми бирок бул жерде айта турган болсок, эмнекен ар ким ар нерсе айткан дейт. Бирок кээ бир айтат экен, жиндер периштелер деп айтканда бар экен, жок андай эмес экен. Бизде жиндер өзүнчө, адам өзүнчө, эмнекен периштелер өзүнчө болуп эсептелет. Алардын бардыгына сөз жок, калет жок, субханалла. Мына көрүп атасыңар өзүңөр кандай экен. Эми Алла Таала Куранда жок, алар Куранды үйрөнбөй туруп, анын түшүнүк мааниси аларга келбей туруп, жалган дешет деп Юнус сүрөсүнүн 39-аятында айтып аткан. Демек, эгерде сен ошол жерде илимиң болбосо, же ошол жерде илимиң болбосо, кийлигишпеген жакшыраак болот. Эмне үчүн көптөгөн жанагындай бир дем салуучулар бар. Анан көп кишини кичине илимин албай туруп, шариятын түшүнбөй туруп дем сала коет дагы эле, анан карасаң өзүнө жин кирип кеткен дагы ошо менен кыжалат болуп, кыйналган абдан көп. Кээ бирлер жөн мисалы дем салган, биз дайыма айтабыз го жанагындай, ай дем салат дегенсе, канча дем салыш керек деп айтабыз. Ай, үйлөбө, жөн Ихлас Фалак Насты окуп кой кулагына. Десең кээ бирлер бар жанагындай кантип үйлөшүң керек, шүф деппи, сиф деппи, ушундай катуу үйлөгөндөр бар. Анан кээ бирде ушакта айтасың, кой үйлөбө десең болбойт. Негизи үйлөй турганда өзүнүн шарты бар. Үйлөбөй турганда жери бар да. Анан үйлөбөйгенде баягы күчтүү болуп калганда эмне болду? Шак деп тиге кирип алды да, ошо менен карасаң, күнү түнү баш ооруп, кусуп, көтөрө албай, эмне болду? Мээси айланып, анан чуркап калып, анан кайра келип молдо эке, мен киргизип алдым окшойт. Мына чыгарбасак болбой калды. Кой десең, деп туруп окуйсуң, анан баягы эптеп баягы чыгып кеткен иш болот. Эртесинен алсаң кайра дем салып аткан болот да. Демек, негизи айтып аткан нерсе бул жерде илимиң жок нерсеге кийлигишпеген жакшыраак деген сөз. Ошо түшүнүгүң болбосо, ага кийлигишпеш керек. Жиндер менен субханалла негизинде эле ойноп кереги жок. Эмне үчүн дегенде ага тийишип кереги жок. Тийишип кереги жок. Анткени сен өзүң башың түшүнбөгөн нерсеңди башыңды салбай эле кой деген нерсе китептин баяны ичине ошол келет негизи. Демек, ушул нерсени түшүнөт киши керек экен. Шейхул Ислам же болсо бул Шейхул Ислам дегенде исламдын азыркы эмеси, бул жерде Ибн Кайым айтылат деп айтылам. Бир да мусулман топ жиндердин бар экендигине жана Алла Таала Мухаммад аларга жөнөткөн туурасында каршы пикир айткан эмес дейт. Демек, бир да галым некен аны акыйкат экенине каршы чыккан эмес деп бул жерде айтып аткан. Эми Куранда Алла Таала айт, о Мухаммад,
Maga Allah Taaladan mınday деген vahiy geldi. Cinlerden bir cemaati Kur'an'da uğuştu. Körse key bir adamlar cinlerden korgo suraşat eken dep. Neken cin süresinin 6. ayetinde aytıp atkan, 1. ayetinde aytıp atkan. Demek kul dep mızatmına Allah Taala öz aytıp atkan жерде. Demek бұл жерде açık dalil var. Al жерде Kur'an'da aytıp atkan sebebinен алардын бар экени анық экен. Эми далил жөнүндө келип бул жерде келип турган болсок. Эми жиндерди кимдер көрөт? Шайтандарды кимдер көрөт көбүнчөсү? Бул жерде хадис алып келди. Бухарийден келиптир, Муслимден келип, Абу Давудтан келген экен хадистер. Biz cindi görmesek de kebir eşek jana it siyahtı türü canlıklar cinderdi görüşөт. Abu Hurayraның rivayet, Allah'ın razı olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eğer de korozdun kıyqıran uqsaňar, Allah'dan жақсы suragla sebebi al perişteni gördü. Eğer de eşekten ayqıran uqsaňar, Allah'ım şeytandan korgo dep dilegile sebebi al şeytanды gördü dep aytkan. Allah Nebi sallallahu aleyhi ve sellem eğer de ittin ürgönün, yani eşektin ayqırgan uqsaňar, anda Allah'dan korgo suragla sebebi alar sileri körmegöndü, körüşöt dep aytты. Demek neken kebir hayvanatlar Subhanallah, it jana eşekке okşogondor көрдү. Misal bu жерде azan aytылат. Мына айылыңарда же бир жерде барсаң, качан азан айтылып баштаганда иттер улуп баштайт. Байкайсыздар ушуну көп. Demek Subhanallah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytат, kaçan azan aytılganda şeytan aleyhilan özü emne alatken uşuna bir jel çıgarıp alıp 36 mil же болсо 56 kilometr kaçatken. Ошол мезде анын качып баратканын эмне көрөт экен? Ит көрүп калат экен. Ошондо улуйт аны. Daha bir жерде eşek nangıragan görseler, Euzubillahimineşşeytanirracim деп aytkıla. Antkeni sebep al şeytanды gördü degen. Demek bul jere ayta turgan nerse emne eken? Hayvanatlar görөт экен дагы, siz menen biz görбөйт экенбиz. Nuh aleyhisselam'ın emesinde, okuyasında, hikayesinde bir eme gelet. Kaçan al Nuh aleyhisselam'ın kemesinde bütkül jantar çoğuldu atkan mezgilde emneken akırında eşek kaldı. Bayağı eşektin arkasına şeytan yaşınıp aldı. Eşekte gir dese girmeye eken. Bayağı жерден akında Nuh aleyhisselam ey mal'un, ey kuğulgan, ey şeytan gir degende bayağı eşek girip ketти. Bir eş ja oldu, toponsu oldu, emi üstünde durdu, karsa şeytan bayağı emnede jürütken, kemede jürüt. Ve sen kantip girip kettin jürüt, sen bir an girgen kim olsat berse, sen aytmadın mı özün, mal'un gir demedim men girip kettin degen eken. Demek al oşantip janakında kebir hayvanatlardın janakında nersesinde giret degen sözdü aytkız kelip atat eken. Emi bir nerseni bilişimiz gerek. Jinler emneden jaratılgan. Bizden aytkanday Allah'ın elçisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem perişteler nurdan jaratılışkan, jinler aloğloğun otton jaralgan degen hadis aytılgan. Allahu akbar. Peygamber, perişte menen jinler ayırması ayırmaladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayırmalap koydu. Perişte men jinlerdi. Anı mындай söz ekö bir emes, iki başka canlı ekeni dalil oldu. Demek Allah emneden jaratkan, aloğloğun otton jaratılgan. Bu vakıtlarda Subhanallah misалы şeytan ot деп алып. Эми ошону ачуун келген мезгилде bir misal Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir sahaba gelip ya Resulullah men emне кылайын мага насаат айтчы дегенде la тагза ачууланба деген. Daha bir öne olsa ушунда ачууланып атканда мен сага ушундан кутулуштун жолун айтайынбы деп атат экен. Ya анда дейт экен Euzubillahimineşşeytanirracim айтты. Баягы Euzubillahimineşşeytanirracim деп айтты деген эми я болбойт at дегенде Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem деген шайтан ол оттон дарат ал dedi. Öçür anı dedi. Emneken adamga janagınday bir girip alıp onu öçür dedi. Al baya darat aldı. Dar bul emde aldı Subhanallah sen sabırsız baya jatıp al dedi. Oşantip otura aldı jatıp aldı. Demek joldoru var eken. Şeytan neken otton anı öçürüş gerek eken. Uşunday nerse eken. Subhanallah. Demek tuğandar buların akıvalı şunday vasıptıradi. Emi karagılar. Biz özümüzün temazga akırlık men geleriz emi karagılar. Demek hakikatta adam zatты azgırıp duran şeytan aleyhilana var. Şeytan aleyhilana bu adam zat üçün çoğun bir sınao. Bирок кээ-бирде вакыт айтам, жиндерден коркуш керекпи? Şeytandan korkuş gerek bir aytadi. Yok, korkmagıla. Bir dagı jin şeytandan korkmagıla. Takır geregi yok korkup. Emne üçün geregi yok? Antkeni sebep subhanallah, eğer Allah kaalabasa hiç kaçan ziyan bere albayt. Çünkü hiç kaçan ziyan bere albayt. Allah kaalamayın, hiç kaçan neken alar kol sala albaytken. Allah kaaladı, içine girdi. Emne kılış gerek? Dese panika düşpeyim. Emi sen dinin ayva beken bolgun. Antkeni alar
Mineken sen kaçan dinine beken bol, namazına beken bol, subhan zikirlerine beken bol, Kur'an'ına beken bolgan bolsun. Jönele bekem emez, balki bekem işenim menen bola turgan bolsa. Antkeni Allah da aytат. Mineken бирок sen imandууларга кол сала албайсың деген аят бар, билесиздер маанисинде. Mineken imandууларга кол сала албайсың дегени кимдин жүрөгүндө ла илаха иллаллах bir Allah'dan başka sığınığa tatsızat yok деген нерсеге işenim beken bola turgan bolsa, oşul adamdın uşul işenimi mineken аны өлтүрүп жок кылат. Ал сага кирип алган күндө дагы эгерде сен işenimиңди оңдой турган болсоң, таянганың Аллах болсо, дайым такай суранганың Аллах болсо, эми сага берип аткан нерсени Аллах берип аткан деген болсоң, жана Аллах Таала эмнени тыйган болсо тыйылсаң, эмне уруксат берип болсо кылсаң, мына ошол сен акыйкат ага каршы кылыч урган болуп эсептелесиң. Мына ушундай экен. Demek andan korkuştun, cinlerden korkup, şeytanlardan korkup, meyli ifriti olsun, meyli mariti olsun, subhana meyli kay sıykır menen girip algan neme olsun, neken alardan korkup zarlı emesken. Demek alar da bizge okşan mahluk eken. Emin mahluk degen söz jaratılgan degen söz. Sen de jaratıldın, men de jaratıldım, turabı? Demek ökөтең jaratılgan bolsa, emin senin misalsa, mına bol baykeni kanday görüp tursan, alar bizde ошондой görüp turат. Бирок bir ayırması biz alardı көрө албайбыз. Şurada turabı? Biz jinlerdi görө албайбыз. Бирок алар bizdi кадимде көрүп турат. Аят бар Kur'an-ı Kerim'de. Эмне үчүн алар bizdi көрүп тургандыгы туурасында. Ошол себептен biz bir нече ушул шайтандардан коргонуунун bir нече системасын колдонуп коюшубуз керек. Пайгамбарыбыз айткан боюнча кантип шайтандардан коргонуш керек десе, bir нече системаны колдонобуз эми. Бул кандай экен? Ошол пайгамбарыбыз айтты. Мына ушундай кылсаңар коргоносуңар деген. Биринчиси. Мисалы, жашооңдо, мына хаятта эртең менен турганда сөзсүз субханалла, некен дарат алып, Алланын өкүмүн аткарууга даярдан, намазыңа бекем бол деген сөз. Ким намазга бекем боло турган болсо, бул адамдын жашоосундагы чоң бир коргонуч. Намаз бул өтө чоң бир коргонуч болуп эсептелет. Эгерде кимдин намазы бекем болгон, кимдин намазы туруп калган болсо, мына ошол намазы турган себебинен ал адамга шайтан некен кол сала албайт. Кол салган болсо, ал адамдын жашоосунда бир нече убакытка туруп зыян бериши мүмкүн, бирок андан кийин айылы жок кетет. Экинчиси жашоого сүннөттү алып келиш керек. Сүннөт дегенде эң кичинекейинен бери кылгыла. Sen misalsa şeytan ne kılışı mümkün eken anda tabiat uşul da bir yakta aytып atkандай negen tabiat uşul adamды azgırуу же болсо туура жолдон чыгаруу. Senin içine cin girip aldı misalsa bir kara dua menen girip aldı deyli. Kara dua menen girip algan günde dağı anın negizgi maksatı seni imandan çıkarış. Başka nerse emez. İmandan çıkarış. Başka işi yok anın. Unutpagıla. Seni arak içirip salış gerek. Arak içken adamın imanı çıkıp ketет. Seni zina kıldırıp salış gerek. Zina kılgan adamın imanı çıkıp ketет. Көтөрүлүп турат сыртта. Качан тооба кылмайм. Seni subhana kişi öldürüşü gerek. Çoğun güne kıldırış gerek. Seni namazdan kaldırış gerek. Seni zikirden kaldırış gerek. Seni meçitten kaldırış gerek. Seni çoğuluktan kaldırış gerek. Seni subhanallah bala tuğuştan kaldırış gerek. Seni tuğra tarbiye berişten kaldırış gerek. Hanı maksat şu. Seni baktısız kılış. Baktısız kılış degen maksatın eken senin yaşor жүрөгүңө жанакындай bir кыжалатчылык алып келүү. Demek ekинчиси жашоого кичинекей сүннөт болсо да алып кел. Тамак жеп атасыңбы? Колуңду жууп кел, машалла. Тамак кыргызбыз турабы? Бул чоң сүннөт, тамактын алдында кол жууш. Шайтанга жакпайт сен тамак алдында кол жуушуң. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп шашпай эле кой. Тамакты алып кел да сеники. Ырыскың болсо жейсиң. Ырыскың болсо жебейсиң баягы эмеде Кудай буйрса күйөөңмүн дегенде. Билесиздер, бар ушундай Кудай буйрса күйөөңмүн деген. Ошондой нерселер бар туугандар. Demek neken biz şunu жақшылап карашыбыз керек. Эми Бисмиллахир-рахманир-рахим дегенде biz жана бул жерге келишибиз керек. Негизинде шайтандардын ушундай бир жана тамак ашы, жана ушундай нерсеге келебиз азыр. 2-3 күндүк сабак Кудай буйрса 3 күн бою ушул жерде айтам эми. Эми некен алардын субханалла тамактары да бар. Бисмиллахир-рахманир-рахим дегенде некен алар ачка калат. Алсыз болуп калат. Аларда кадимги бизде тамак жейт да. Ушундай нерсе. Эми аларды мисалы сен бисмиллахир-рахманир-рахим жедиң. Ортосунда альхамдулиллах, жолсо Кудайга шүгүр кыргызчада айтып берет.
Кудайга шүгүр. Тамак жеп бүткөндөн кийин алхамдулиллахиллази ат'амана ва сакана ва жаалана минал муслимин. Мындай тойгузуп ичирип, ушундай кандырып койгон, бар жаны жакшылык берип койгон Аллага эмнелер болсун? Мактоолор болсун деп койдум. Эмне болду? Шайтан сенен дагы качты. Үйүңө кирип келатасың. Машалла үйгө кирип аткан бисмиллахир-рахманир-рахим деп кирдиң. Эң эле жөнөкөй. Карасаң анда бисмиллахир-рахманир. Ассаламу алейкум ва рахматуллах деп ачык айтып койдуң. Эмнекен үй алар жатыш керек, үй керек аларга. Эмне болду? Сен менен келаткан жин жана аркаңда жаткан шайтандын бардыгы тең артта сыртта калып калды. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллах да алдына кошот. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад деп койсо, ошол үйгө эркек менен кошо эмнекен береке кирип келет экен да. Ушундай. Кийинкиси үйүңө келдиң. Газаптанган жоксуң, ачууланган жоксуң, аялың бетинен өптүң. Маша, ассаламу алейкум. Кандай, жакшысызбы? Балдарың чуркап кел. Машалла, балдар менен эркелешип койдуң. Эмне болду? Шайтандын бели сынып кетти алды. Анын максаты эрди катынды бузуш да турабы? Балдарынан эне баланы атаны бөлүш керек болчу. Эмне болду? Сен сүннөт кылдың, маша. Пайгамбарыбыз кылгандай кылдың. Сүйүнүп кирдиң. Ал бели сынып калды. Эми эң жөнөкөй нерсе, ажаткана кирип атасың. Сол бут менен кирип атасың. Жагынан даярдап атасың. Деп мындай даярданып, аял болсоң, эркек болсоң, туалетке баратканда шашып, кыйналып баратсаң дагы, эмнекен эң жөнөкөй сүннөттү кармап койдуң. Шашпайсың, акырын бардың деп даярданып, туалеттин ичине мындай кичине үн чыгарып койдуң деп койдуң. Бирөө барбы, жокпу деп койдуң. Анан биз мисалы дуасын билсе, мисалы Аллаху мин ауду бика минал хубси вал хабаис. Мисалы Алла мени ургачы жана эркек жиндердин эмесинен, азгырыгынан сакта дедиң. Эми ошол туалеттин ичинде илинип турган эки шайтан бар экен. Бирөө ургачы, бирөө эркек экен. Жарганатта илинип турат деп айтат адамдар. Эми ошол экен экен, ал баягы киргенде васваса кыла албай калат экен. Кирдиң, сол бут менен кирдиң. Сол бут менен кирдиң дагы, анан кажатыңды бүтүрүш үчүн сүннөт акыбалында отурдуң. Же болсо сол бутуңа кичине басымдуураак кылып отуруп койдуң. Эми отурдуң, ауратыңды караган жоксуң, нажас түшө турган жерди караган жоксуң. Тездик менен истинжа истибро кылдың дагы, чыгып кеттиң да, уфранака, уфранака деп 3 жолу айттың дагы, анан кийин эмне болду? Чыгып кеттиң. Эмне болду? Эми шайтан аптекасыз калды. Сен тамеки жанан оозуна тамекини иштеп алып, насвай салып алып, түкүрүп отурушат го жана толтуруп, монда ошол шайтандын аптекасы болот. Асмандан жана жылдыздар учат, билесиздерби? Загадай желание деген болбойт. Жүрбөйт жана загадай желание деп. Анда загадать эткен болбойт ал жерде. Ал жерде максат эмне экен? Жылдыздар менен жин шайтандар атылат. Алар атылат, кадимки ошо менен раненый болот, кээ бирөө өлөт. Адамдардын тагдырын угуш үчүн биринчи асманга чейин биринин үстүнөн бири жана учуп жүргөн жыла эмелер, шайтандар учуп барып, жанагы жерден угуп калышты, периштелердин машварасына жетип калышына аракетин кылат. Бирок баягылар ушундай бир пайгамбарыбыз төрөлгөндө эмнекен алардын ушундай асманга чыгышы тый салган. Ага чейин билип алып, ошол жерде сыйкычылар көп болчу, ошол жерде субханалла жанакындай бир эмелер ушундай көп болгон, төлгөчүлөр көп болгон, керек болсо жиндер жанакындай латта ва уззанын ичине кирип алып сүйлөп коюшкан кээ-бирлерине. Ушундай айтып билесиңер, Хазирет Умар радаланху качан баягы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга баратканда, Абулай Самарканд рахималлаху тааланын ушу пайгамбардын өмүр баянын жазган китеби бар. Ошондо мен көрдүм эле. Ошол жерде бар Умар радаланху баягы эмеге бараткан мезгилде бир буттун ичине кирип туруп, шайтан алейхилана ушундай айтат: "Мен да мусулман болдум, сен дагы мусулман болгун" деп баягы Мухаммадка барган дейт да. Ошонун кудайчасын сыйнайын деген мезгилде. Алар ошолордун ичине кирип алып, адамдар азгырат эле, ушундай кылат эле. Эми ушундай даражада да, субханалла. Эми ошолор асмандан жарадар болуп келип туруп, анан эмне болот экен? Баягы жер туалеттин ичинде жана түкүрүктөр, жана көчөдө түкүрүктөр. Эмне үчүн түкүргөндө сол жакка түкүрүш керек? Түкүрдөн какырып турган эметпестен ошо бутуң менен кайра баягыны тазалап коюш керек. Башка бир иренжитпеш үчүн деши мүмкүн адепте ошол мезгилде. Бирок чын жана келгенде эмнекен ошол шайтандардын силер аптекаларын жанагындай толтуруп берип аткандар болуп эсептелет. Момунда түкүрүп отура берет го. Бөтөнчө ажаткананын ичине түкүрүү, анын ичине авратты кароо жакшы болбой эсептелбейт. Ушундай айтып. Мына эмне болду? Эми шайтан алейхиланын жолун баарын жок кылды. Субханалла. Мына жашооңуз экинчиси сүннөт тап киришиң, алардын жашоосуна сага зыян беришинен толук кандуу болсуң. Алар дайыма сени күнөө кылдырганга аракет кылат. Эмнекен бир ушундай сулуу, пакиза болгон ушундай бир аял келип сүйлөгөндө, эмне ылдый кылып туруп, "Алейкум салам" тияктарды көрсөтүп койду мисалы. Же бир аял бирөө тиги менен кой бардыштап койду.
Ne oldu? Çoğun bir kişiden zinadan alыс болып kaldın. Je olsa daha bir ушундай нерсе. Ууру кыл деши мүмкүн экен. Киши өлтүрүш деши мүмкүн экен. Мына ушундай сүннөткө бекем боло турган болсоң, кичинекей эле сүннөттөргө бекем боло бере турган болсоң, иншалла. Эми жатаар алдында. Жатаар алдында сен не кылдың дейли. Жатаар алдында машалла куптан окудуң, тездик менен укташ керек. Сүннөт боюнча. Жин шайтандар дайыма көпкө чейин уктатпайт адамды. Ушуна көпкө чейин уктатпаганга аракет кылат. Сен чарчатканга аракет кылат. Түнкү ибадаттарга тургузбаганга, багымдатка тургузбаганга аракет кылат. Сен кечке чейин сүннөт менен сапсаң, эми жатаарда келет. Ошон үчүн азыр жатканда телефонда карап алып, ушун жат ушунда кечке чейин телефон менен алектиргендер абдан көп. Жок, куптан болду, куптандан кийин ошол заманда укташ керек. Эми жатаар алдында эмне кылдың сен? Дарат алдың. Эми биринчи дарат алганың эле белгилүү болду. Уже даратты жата турган болсоң, некен түн ичинде пайгамбардын айтышы боюнча, ушу кулакка толо заара кылып кетет. Шайтан. Толо заара кылат. Эми ошо дарат алган себебинен некен дарат бул нур экен, субханалла. Эми нурга жол албайт, сый албайт, кеч болот, заара кыла албайт, толтура албайт. Эми эртең менен туруш дейт. Пайгамбар айтты, эртең менен некен мурдуңарды ушундай каккыла дейт, жакшылап. Анткенсе некен ушунун ичинен толо шайтандын баягы эмеси нажасы толуп калат. Ошон үчүн эртең менен турганда сөзсүз мурдуңарды кагыш керек. Мурунга суу алыш керек. Мындай бул керек болсо, бул нерсе медицинада да доказанный нерсе турганда. Ошол себептен ушуга аябай көңүл бурабыз. Анан кийинкиси жатаар алдындагы нерселер сүннөттөрдүн бири ушул дарат алдым. Дарат алгандан кийин не кылыш керек болот экен? 2 рекет намаз окуп алыш керек. Биз ойлошубуз мүмкүн да, бул эмне үчүн кылып атам, эмне үчүн дарат алышым керек, эмне үчүн намаз окушум керек? Себеп бар. Себеп бар. Биринчиси түн ичинде эртең мененге чейин ким турат, ким турбайт белгисиз. Бул акыркы намазың болуп калышы мүмкүн. Уйку бул өлүмдүн сиңдиси болуп эсептелет. Уйку бул өлүмдүн сиңдиси. Бир тууганы. Анткенсе уйкуң кандай болсо, ошондой жашооңдун ар жагы да ошондой болуп калат. Бул уйку бул Алланын неаматы. Кудай Тааланын жакшылыгы сага берген. Эми көп убакыттарда жана жин кирген, катуу жанагындай бир кадубаланып калгандар, анан көз тийгендер, мисалы уктай албайт түн ичинде. Түн ичинде уктай албай эле баш ооруп эле эки жак оодарыла эле берет. Бул жерде эмне экен? Ошо жиндердин таасири бар деген сөз, туурабы? Сен сүннөткө бекем болгон эмессиң. Мен күнүмдүк жашоодо сүннөттөргө бекем болушту эле үйрөтөйүн деген ойду айтып атам азыр. Айтып коеюн деп. Дарат алдың, 2 рекет тобо намазын окудуң, машалла. Анан төшөккө жатардын алдында төшөктү силкиш керек экен. Силкип турган бисмилла, бисмилла, бисмилла деп сүрүп коюш шарт экен. Сүннөт болуп эсептелет экен. Чаяндардан, жанакы биремелерден бир түнү 3 жөөт пайгамбардын убагында эмелер, жүйүттөр жанагы пайгамбар эмелер, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жатаар алдында сахабалар кандай жатыш керегин үйрөтүп атканда угуп туруп айткан, эми бул эми биздин жатканыбызга, тамак ичкенибизге ушул нерселердин баарын кийлигишпей дайымда кылабыз дейт. Бүгүн түнү мына сен де эшигиңди жаппайсың. Сен болсо кидиш аяктын үстүн жаппайсың. Карасаң сөз берип атат бирине. Эми субханалла ушундай кылалы. Үчүнчү тутам, бирок ушул экөөнү айтып атат экен да. Биринчиси айтат, түн болду, түн жарым болду. Баягы тамак аштын үстүн жаап койбогон нерсенин үстүнө бир чаян кирди. Түн ичинде бала ушундай баягы эме сууну алды дагы эмне болду? Ичти. Ичкенде баягы субханалла чаян чагып өлдү. Экинчиси болсо түн ичинде эшигин жапкан эмес, үйүнө каракчы кирди. Каракчы кирип туруп эмне кылды? Ойгонуп кеткенде анын башын алып, ал өлдү. Түн ичинде шайтан чычкан кейпинде келип баягынын эмнесин жеп баштаганда, баягы акырындык менен жерге түштү, ошентип үйүнө өрт чыкты, баягы өрттөнүп кетти дейт. Пайгамбардын сүннөтү болчу. Түн ичинде жатаарда светтерди өчүрүш керек. Эч калгыларды жабыш керек. Шам чырактын баарын өчүрүш керек. Анан дасторкондун үстүнүн баарын жабыш керек. Мына эмне болду? Шайтанга жол жок калды, болду. Сен өзүңдү безопасный сезе берсең болот эми. Чоң ушундай жана кулпуларды кылып же ушундай, балки ушундай сүннөттөргө, кичинекей сүннөттөргө бекем. Кээ бирлерибизге мындай ушуну кылып жүргөн себебинен ойлонбой кылышыбыз мүмкүн. Бирок муну кылып атканда дагы ниетиңди оңдоп туруп кылышың керек. Аллага таянып, ошондо хасбуналлаху ва ни'мал вакил деп эшик жабасың. Хасбуналлаху ва ни'мал вакил деп үстөлүн сүрөсүң. Хасбуналлаху ва ни'мал вакил деп туруп эмне кылат экенсиң? Субхана бар нерсени жаап жанагындай бир бекитет экенсиң. Мына бүттү.
Шайтан эми бүгүн эртең мененке чейин сага кол сала албайт деген. Мына 24 саатта жашооңдо эң кылаалуу нерселердин баары ушундай болду. Анан эгер адамдын мамиле жагында сүннөткө келе турган болсок, анда туугандар мындай нерсе. Шайтан алейхи ана сени менен мени дайыма бузганга аракет кылат. Анын маселеси ушул эки, бактысыз кылыш керек сени. Ошо сен дайыма уруш, жаңжал, тепки, ушундай нерсеге алып келгенге аракет кылат. Эгерде бирөө сени урушкы келип аткан болсо, ассаламу алейкум деп токтотуп коюңуздар. Эгер бирөө менен урушкун келип аткан болсо, ойлон. Ушуну бул жерде шайтан болуп калышы мүмкүн. Эгерде сен ушуга дейин ойлонбостон урушка кирип кете турган болсоң, ар жагында эмне экен чоң чыр-чатак болуп калышы мүмкүн. Шайтанды кол салып коюп туруп, мынеке мен кол чаап коюп туруп, четтен чыгып кетип кала берди ал. Ушундай болгон тура пайгамбарды өлтүр деп туруп, көрсөтүп берип койгон эки жолу тең. Пайгамбарды өлтүргө деп туруп, карган кейпинде ушундай бир акылдуу адам кейпине кирген. Ошол сени качан бирөөнөн бир пикир сурасаң, качан бир жашоодо бир проблема болгон болсо, эмне үчүн аалымдардан сурагыла дейт. Эмне үчүн такып адамдардан сурагыла дейт. Анткени себеп субханалла, тигиндей адамдар сага мындай тимеле укмуш насаат айтып аткандай болуп, бирок аялыңан ажыратып салышы мүмкүн, күйөөңөн ажыратып салышы мүмкүн. Ушундай эле чыгып атпай турабы? Эмне катын жок бекен, катын качкөдөн көп. Эчтеке бар. Кетсең кетирип сал. Аялдарга бирөөсү аял пикир соруп, ушундай күйөөмөн кетейин деп атам. Кандай десе, ой, азыркы заман ушундай. Оңоп боңой эле жашап кетесиң. Жумуш толтура, багып кетесиң балдарын деп туруп, некен ажыратып коюшу мүмкүн экен да. Ушундай турабы? Жахил, надан, шайтан, ушундай да адамдардан болгон шайтандар бар да. Демек жашооңо ушундай бир сүннөттөрдү алып кирип, иншалла оңдоого аракет кылышыбыз керек экен туугандар. Демек ушундай экен. Шайтандын келбети түрү суук, адамзатка өтө бир заман акыбалда көрүнөт. Алла Таала Куранда алардын белгиси заккум дарагынын мөмөсүнө окшош экен. Алардын заккум дарагынын мөмөсү шайтандын баштарына окшош экен. Алла Таала Саффат сүрөсүнүн 64-аятта ал тозоктун тереңинен өсүп чыккан дарак, анын мөмөлөрү шайтандын баштарына окшош, шайтандардын баштарына окшош деген экен. Демек, ушул нерсени этият болушубуз керек экен. Бул алар түрү суук. Жанакы мен бир аз сизге сөз кылып баштагам. Алар мисалы жанагындай түн ичи нерселерди көрүп турат дегенде мен ушу бул жаткан нерсеге алып келдим эле. Жата турган мезгилде аял болсун, эркек болсун, сөзсүз кийинип жатыш керек. Пижама деген нерселерни муну еврейлер чыгарган эмес. Бул мусулмандар чыгарган туугандар. Ошон үчүн пижама деген нерсени дүкөндөн сатып алгыла. Думугуп кетип атам деген нерсе болбойт. Эркек кишилер жок дегенде ошо тизесинен ылдый эмнекен шим кийип жатыш керек. Кыргызча кечирип коет, дамбал дейт аны. Тура? Тура эмеспи? Азыр бизге ушундай болуп калды. Бирок ошол нерсе, ошол сөз бул эркек кишинин кийип жаткан ичмант деп койчу эле. Кыргызчасы кандай да ичмант деп коет, үй ичтен кийген кийим ал. Ошон үчүн аял кишилер дагы ушуну алар түн ичинде сен ачылып жаткан мезгилде көп убакыттарда жиндер кирген, мен практикамда уктап атканда кирдим деп айтат. Ан кызыгып кеттим дейт, ушундай жатыптыр дейт. Кайдан кирсем артынан кирдим дейт дайыма. Алдынан кирдим деп айтат дайыма. Ошон себептен субхан алар биздин кейпибизге, биздин келбетибизге өтө кызыгат. Ошон себептен ушулардын кызыгуусуна жол ачып бербеш керек. Аллах бардыгы хидаят берсин иншалла. Кудайым күнөөбүздү кечирсин туугандар, эми бардыгыбыз Аллах Таала жакшылык бергенден болсун. Шайтандан Аллах өзү коргон болсун. Аллахын берекеси субханак хамдик. Ашалла анта астагфирука ва атубу илейк.